Ак жол болсын Нокен элине. Сот адилеттигинин сапаты мыйзамдардын жана кесипкөй кадрлардын деңгээлинен гана эмес, соттор үчүн түзүлгөн шарттардан да көз каранды. Бүгүнкү күндө өлкө президентинин демилгеси жана туруктуу колдоосу менен сот системасын түп тамырынан жаңылоого багытталган реформалар уланууда. Бул процессте соттордун материалдык техникалык базасын чыңдоо, заманбап технологияларды киргизүү жана сот адилеттигин жарандар үчүн дагы да жеткиликтүү кылуу негизги багыттардын бири. Мына ушундай маанилүү долбоорлордун бири Жалал Абад областынын Нокен районунда башталды. Бул жерде жаңы административдик сот имаратынын курулушуна мезгил кутус салынды. Ак жол болсын Нокен элине. Иш-чарага Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев, сот департаментинин жетекчилиги, Жалал Абад областык сотунун Нокен райондук сотунун өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери катышты. Анда Жогорку соттун төрагасы соттун натыйжалуу иштеши үчүн заманбап инфраструктуранын маанилүүлүгүн белгиледи. Нокен райондук сотунун жаңы административдик имаратынын курулушуна капсула салуу аземи сот бийлигин мындан ары чыңдоого, сот адилеттигинин сапаттуу жүзөгө ашырууга жана жарандар үчүн заманбап шарттарды түзүүгө багытталган мамлекеттик саясаттын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Жаңы имарат заманбап талаптарды эске алуу менен долбоорлонууда. Анда судьялардын жана сот аппараттын кызматкерлеринин иш бөлмөлөрү, сот жыйындарын өткөрүүчү залдар, жарандарды кабыл алуу үчүн ыңгайлуу жайлар жана соттун толук кандуу иштөөсүнө зарыл болгон башка бөлмөлөр каралган. Имараттын жалпы аянты 2160 чарчы метрди түзөт. Общий 22 метр бийиктикте болот, 4 этажда. Жана ошондой эле дагы бир көңүл бөлө кетчү жагдай, судьяларга арналып отдельный лифт каралды бул жакта. Жана инвалидность и общественное пользование дагы бир лифт бар бул жерде. Элдерге кандай шарт түзүлөт? Түзүлөбү бардык шарттарды каралабы? Сырттан эл келгенде мындай отура турган жер ушунун тегерегине. Бул жерде строительный жаңы нормаларга ылайык элдердин өзүнчө парковкасы болот астыңкы тарапта. Ал эми служебный арткы тарапта наезди толук түрдө жасап беребиз. Нокен райондук сотунда учурда 5 судья, 15 сот аппараттын кызматкери, 6 кенже тейлөөчү персонал жана 6 сот приставы эмгектенет. Жаңы имараттын курулушу кызматкерлер үчүн ыңгайлуу шарт түзүү менен катар район тургундарына сот кызматтарын заман талабына ылайык көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул жерде судьялар, сот аппараттын кызматкерлери, сот приставтары жана башка тиешелүү кызматкерлер үчүн заманбап талаптарга жооп берген иш шарттары түзүлөт. Ошол эле учурда сотко кайрылган жарандар үчүн ыңгайлуу, коопсуз жана жеткиликтүү шарттар камсыздалат. Биздин негизги максатыбыз мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу, ар бир жарандын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын ишенимдүү коргоо, ошондой эле коомдун сот бийлигине болгон ишенимин мындан ары да бекемдөө. Азыркы имаратыбыз 5 судья иштейт. Имаратыбыздын шарттары каралууда эмес, анткени бир залга 5 судьяга өтө тосолдуктарды келтирет иш карагында. Нокен райондук соттун жаңы имараты сот системасынын материалдык техникалык базасын чыңдоого багытталган маанилүү долбоор. Башкы максат сот кызматкерлерине татыктуу шарт түзүү менен бирге жарандар үчүн жеткиликтүү, ыңгайлуу жана заманбап сот кызматтарын камсыз кылуу болуп саналат.